Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түзөөдө айланпа программасы аркылуу улантат. Микрофондо Майраш Баслакунова. 2020 жылдагы боло турган парламенттик шайлоо кандай болот деген соол соңку күндөрү карапайым элди гана эмес, өзгөчө саясатчыларды, коомдук ишмерлердин тынчын алууда. Парламенттик шайлоодо талапкерлердин ачык тизмесин киргизүү, жарандык коомдун өкүлдөрүн активдүү аралаштыруу деги эле жалпы преференциалдык шайлоо системасын киргизүү маселеси азыр кызуу талкууга алынып жаткан кез. Преференциалдык шайлоо системасы деген эмне жана аны Кыргызстанда иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Муну кантип ишке ашыруу керек? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издегени турабыз. Көптөгөн угармандардын өтүнүчү каалоосу менен биз студиябызга белгилүү саясатчы Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди чакырганбыз. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. 680606 телефон номерин терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Мындан тышкары сиздер 0552 68 06 06 номерин тере аласыздар. Бул WhatsApp номерибиз. Өмүрбек мырза, айтыңызчы, мына эгер мен жаңылбасам, сиз 2013 жылы ушул преференциалдык шайлоо системасын киргизүү маселесин көтөрүп, жогорку кеңеште ал биринчи окуудан өтүп, фракция лидерлери колдоп, жакшы эле келе жаткандай болду эле дагы, анан ортодон кайра ал токтоп калды. Сиз муну мындай бийликтин таасири болду деп белгиледиңиз окшойт. Эмне үчүн бийлик буга кызыктар болбой келет? Мунун кандай тобокелчиликтери бар? Бийлик оппозицияда ушундай жашыруун кыялы бар. Парламентти толук көзөмөлгө алгысы келет. Бул табигый нерсе. Бирок белгиленген тартипте, белгиленген эреже менен ошондой көзөмөлгө алуу жүргүзүлүш керек. Бийлик эмне үчүн каршы болгон? Оппозициялык партияларга, ошонун ичинде Атамекенге популярдуу жана күчтүү кандидаттар, саясатчылар келбеси деп каршы болгон. Бүгүнкү тизме жесткий тизме деп аталат, катып калган тизме. Турган кезеги боюнча депутат болушат. Бул тизмени партиянын съезди аныктайт. Эми съезд төрага сүйлөшүп жылдырган тизмени көп нерсе бекитет. Негизинен. Ошентип, бул тизмени бир адам же анын айлана чөйрөсү менен бир топ түзгөн тизме деп эл нааразы. Бизде эле эмес, Европада да нааразы болуп келген. Ошондуктан сиз айткан преференциалдык каалоо, предпочтение деп орусча айтат, кыргызча мындай каалоо тизмеси түзүлөт. Муну дагы ийкемдүү тизме деп коет. Каткан тизме, анан ийкемдүү тизме. Ийкемдүү тизмеде жалпы тизмени партия түзгөнү менен тизменин ичиндеги тартипти эл аныктайт. Туура. 120 болуп турган адам биринчи болуп калышы мүмкүн. Биринчи лидермин деп турган адам албай да калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчиден кээ бир лидерлер мындан коркушат. Бийлик партиясына эмне керек? Бийликке мунун кандай кереги бар дегенди кыскача угармандарга түшүндүрүп коеюн. Партияга адамдар агылып келишет. Бардыгы эле депутат болгусу келет. Депутат болгусу келип партияларга келет. Анан 20 болуп турганын уккандан кийин ал жерде дагы ветерандар, ар кандай адамдар көп да. 20 болуп уккандан кийин акырын үйүнө көздөй кетип калат. Анткени анын логикасы жөнөкөй эле. Статистиканы карайт, ашып кетсе 10-15 алат экен, мен өтпөйт экен, булар үчүн иштеп эмне кылам? Каражатымды да коротом деп, кетирип, бирөөлөргө жаман көрүнүп, эмне кылам, андан көрө качпай эле коеюн дейт. Кээ бирлерден биз үчүн качышып бер, туруп бер, алдыга жыласын дейсин, алар качышканы менен чын дилден абдан катуу иштебейт. Ошентип партиянын алдыңкы сабындагы 20 адам иштейт, а Кыргызстан чоң да. Бул Кыргызстандын 20%-ын түзүшү мүмкүн. Калган жагында партия иштей албай калат, көзөмөлдөй албай калат, агитация жүргүзө албай калат. Демек ал партиялар өтпөйт. А бийликтин партиясында тескерисинче 1000, 2000 адам, 3000 адам
бийлик иштей берет, анткени бийликте кызмат да турат, айлык алышат. Кызмат ордунан коркушуп иштеп берет. Кыргызстанда баарыбыз билебиз, 1200 шайлоочу бар, 60 миңдей бюджеттин тигил же бул түрдө акча алган адамдар бар. Аларды бөлүп жиберсеңиз эле ар бир участокко канча адам туура келет? 30-40 адам туура келип атат. Анан бийлик үчүн бул пайдалуу, жесткий список. Партияларга күчтүү адамдардын, популярдуу адамдардын көп келишин, 10 келет, 5 келет, каалабайт деп ойлойсуз, каалабай калат. Бийликте мындай чек жок, чек көп. Аларда административдик ресурс деп ошончо айтат. Негизи жогорку кеңеште баягы ушул шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча өз алдынча ар кандай топтор иштеди да, экинчи топто вице-спикер Бакиров мырза жетектеди. Алар болсо шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнүн башка принцибин сунуш кылып атат, же болбосо өлкөнү мисалы 13 округга бөлүп, анан ар бир партия ошол округдардан талапкерлерди көрсөтөт деп атат да. Сиздин жеке пикириңизде мына ушул система көбүрөөк артыкчылыкка ээ болобу, же азыр бир топ саясатчылар сунуштап аткан преференциалдык системанын артыкчылыгы бүгүнкү коом үчүн көбүрөөкпү? Азыр бир топ адамдар мажоритардык система, бир мандаттуу система кайра келсин деп атат. Бир мандаттуу система бул байыркы система, эң алгач түзүлгөн. Мажоритардык деген сөз бул көпчүлүк дейт. Большевизм. Ким көп болсо, баары ошонуку болот. Мисалы 50% добуш плюс 1 эле добуш ашып кетсе, ал баарын алат. 50% минус 1 добуш болуп, 1 эле добуш жетпей калган адам таптакыр куружалак калат. Ошентип элдин жарымы, жок эле дегенде жарымы анын добушу эсепке алынбай калат. Муну адилетсиз шайлоо системасы деп келген, анткени азчылык, мейли бул социалдык саясий азчылык болобу, этникасын айтпай эле койгон, социалдык саясий азчылыкпы парламентке эч убакта келбейт. Жана чоңур алып кетет дегендей эле калган эч нерсе жок калат. Муну нааразы болгондор көп болгон. Ошон үчүн пропорционалдык деп система чыккан. Пропорционалдык деген утулган бул жерде аз болот, баары өз энчисин доля деп коеюн. Үлүшүн алат. Кыргызга түшүнүктүү болот. Долясын алат. 10% добуш алган 10% мандат алат, 20% алган 20%. Ошентип жоголгон орундар бул жерде 40-30% жоголушу мүмкүн. Элдин 70%-нин кээ бир учурда андан көп процентинин добушу эсепке алынат. Алардын өкүлдөрү сөзсүз түрдө парламентте болот. Эми өкөнтүн мен мажоритардык системанын кемчилдигин айттым. Эми пропорционалдык системада да тилекке каршы кемчилдик бар. Тизмени партия түзөт, эл түзө албайт. Эл менен депутаттын ортосунда байланыш азаят. Анткени бир мандаттуу болуп, бир айылдан шайланып келсе, эл менен ал түздөн түз иштейт. Партияда кайдан шайланганын эл, ким шайланганын билбейт. Депутат деле мен ушул жерден шайландым деп ойлобойт. Мына ушул кемчилдикти жоюш үчүн, биз айтып аткан икемдүү тизме киргизилген. Анан экинчиси тизмени жалпы республикалык эмес, регионалдык тизмелерге түзөт. Мен да ушул 13-жылы ушул идеяны колдоп чыккам. Эл айтып атат, биз депутатыбызды тааныбайбыз деп. Анда ар бир регионго квота берейлик. Бизде 7 регион, 2 шаар бар, 9 тизме түзөйлүк дагы. Депутаттардын санын бөлүп аларга берейлик, өзлөрү шайласын. Тизмени партия сунуш кылганы менен тизменин ичиндеги тартибин, ким канчынчы орунда турганын партия эмес, эл өзү аныктасын. Анын үчүн ал ар бир кандидатка өзү добуш берүү укугун берейлик деп. Тилекке мындай карасаңыз абдан жакшы. Эл талап кылган ой сунушталып атат. Бирок мурунку бийлик, ашыгыштын кереги жок, бүгүнкү бийлик деле муну жакшы карабайт. Анткени бул бийликтеги эмес партияларга мүмкүнчүлүк түзүп берет.
Айтыңызчы, мисалы азыр преференциалдык шайлоо системасын киргизүү менен партияларда жаңы гана калыптанып жаткан ички структура чечимдерди кабыл алууда баягы калыптанып калган иерархияны талкалап алуу коркунучу бар деген билдирүүнү мына мен азыр цитата кылып окуп атам. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Демек, сиздин оюңуз боюнча шайлоого аз калган убакыт ичинде позиция өзгөрүшү мүмкүнбү? Анын үстүнө президент белгилебедиби, шайлоого 1 жыл калган оюн эрежелери өзгөрбөш керек депчи. Коомчулук, ошонун ичинде кандидаттар преференциалдык принципке даяр, аны талап кылып атат. Бул бүгүн эмес, кечээ кабыл алыныш керек эле. Шайлоого жакын кабыл алынып калгандан эл буга нааразы болбойт. Мына мен партиянын шайлоо технологиясынын сырын ачып койгум келет. Биз иш жүзүндө партиялардын баары, ошонун ичинде ата мекен дагы иш жүзүндө преференциалдык системаны пайдаланабыз. Мисалы өткөнкү шайлоодо Кыргызстанды биз 120 округга бөлдүк. 120 округга берип, ар бирине бирден кандидат койдук. Ким добуш аз алган тизмеден өз каалоосу менен бир отоло чыгып кетет. Эми чыгып кайра жыла албайт да. Бир отоло чыгат. Көп добуш алгандар парламентке келет дедик. Тилекке каршы аттарын атабайм, бир аксакалыбыз, дагы бир эки кандидат добуш албай калгандар. Айнып кетишти. Бизде эми бул чырдашуу, соттошууга чейин барган жок, анткени бир эле мандат талашка түшүп калган, бир эки мандат талашка түшүп калган. Ал эми башка партияларда соттошуу, чырлашуу, душмандашуу бир жылдан ашык созулду. Билесиңер, балдарын менен карганышып, камерага түшүшүп, баламдын күнүн көрбөй калайын, тиги дегенге чейин барышканда, анан иш жүзүндө ошол жүрүп атат. Эгер бул мыйзамдаштырыла турган болсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилмек. Кандидат биротоло партиядан чыкпастан болгону, мисалы 5-орундан 20-орунга артка жылып калмак. Бул болуп аткан иш. Анткени башкача шайлоону уюштуруш, партияларга башкача шайлоону уюштуруш мүмкүн эмес. Анткени 120-чы турган адам эч убакта иштебейт. Анан ал анткени өзүнүн өтпөсүн билет дегенсиз. Өтпөсүн билет, иштебейт. Ушул мына азыр сиз айтып атасыз, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы партиялардын лидерлерине кам көрүп, эгер ийкемдүү система болсо, эл аныктаган кандидаттар келсе, лидерин укпай коет дейт да. Бул лидердин проблемасы. Мисалы мен 120 адамды партия тандай турган болсо, 120-нын баарынан ишенимдүү адам тандайбыз. 120-нын кимиси өтүп келбесин, ал биздин кандидат. 100-сүнчү өтүп келсе, эл колдосо, ал келет. Артка жылган кандидат партиянын башчысына эмес, өзүнүн тагдырына нааразы, эл менен иштебей койгонуна нааразы болсун. Элге эч ким нааразы боло албайт да. Ошентип бул партиянын ичинде тескерисинче ынтымакты пайда кылат. Бирок ошол эле учурда айрым преференциалдык системага каршы болгон оппоненттердин мындай жүйөсүндө алар айтып атпайбы? Эгерде преференциалдык шайлоо ыкмасы менен кетсе, анда аймактарга бөлүнүү күчөш ыктымал. Ошондой эле шайлоого катышкан талапкер 2 жолу чыгымга учурайт, анан өзүнүн партиялаштары менен дагы ат салышууга туура келет депчи. Биз ушул сыяктуу анын артыкчылыктары менен бирге эле, мисалы, кемчиликтерин эске алып жатабызбы? Деги эле кемчилиги барбы бул системанын өзүнүн? Биз бир мандаттуу округ менен пропорционалдык системанын жакшы жактарын бириктирип атабыз. Жаман жактарынан кутулганга аракет кылып атабыз. Партиянын ичинде демократия болуш керек. Партиянын ичинде атаандаштык болуш керек. Эгер партиянын ичинде атаандаштык болсо, компартия деп болуп, бул сенек партия болот. Бир адамдын көзүн караган диктатуралык партия болот. Биз мына ошондон кетишибиз керек. Партиянын ичинен эл колдогон адамдар келсе, ал өзүнүн кадырын, баркын билет. Аны лидер алып келбей, эл колдоп алып келгенин билет. Өзүнүн лидеринин этегине намаз окубастан, элдин, өзүнүн округунун, регионунун проблемаларын айтат. Биз аны киргизбесек деле бүгүн иш жүзүндө ошол системаны иштеп атабыз деп айттым го. Бар, иштеп атат. 20-жылы деле ошондой болот. Бирок чыр-чатак көп болот, партиядан нааразычылык көп болот. Анан элдерде жанагындай ишенбөөчүлүктөр дагы пайда болот. Мен регионалдык 7 же 9 тизме
киргизгенди колдойм. Көп өлкөлөрдө демократиялык деп жүргөн өлкөлөрдө ушинтип бөлүнгөн. Анткени депутат кайсыл бир региондон шайланып, ошол региондун проблемасын жакшы билиш керек, элге жакыныраак болуш керек. Бул бир. Экинчиси, региондун өкүлдөрү дагы сөзсүз түрдө кепилдик берилген санда жогорку кеңеште болуш керек. Билебиз, өткөндө кичинекей райондордон 17 депутат болуп, бир областка тете райондордон бирде депутат болбой калган учур болгондо, андай учур кайталанбаш керек. Уланталы бизде Өмүрбек мырза суроолор аябаганда көп болуп атат. Бардыгына жооп алганга аракет кылалык. Мен байланышка чыккан угарманга кезек берейинчи. Саламатсызбы? Угаталы сизде. Кыскараак айтыңыз. Мен айтайын дегеним, келечектеги депутаттар бүгүнкү күндөгү базар экономикасынын талабына ылайык билимдүү, түшүнүктүү, эл менен бирге иштеше турган, жаш өзгөчөлүгүнө карабастан иштей турган адамдар келечекте депутат болуп келет деп мен ишенемин. Бирок бүгүнкү күндө депутат шайлоодо жүргүзүү иш аракеттериндеги жүргүзүлүп аткан сунуштардын көпчүлүгү бул жөн эле добушту сатып алуу иш аракеттерине багытталгандыгы билинип турат. Көпчүлүгү берип аткан сунуштардын ичинде бул добушту сатып алууну колдон чыгарбастан, же болбосо билимине жөндөмдүүлүгүнө эмес, чөнтөгүндөгү акчасынын жардам аркасындагы депутаттыкка жасап жаткандарды эсептейм мен. Рахмат сизге. Рахмат, бул менче сунуш болду окшойт да. Өмүрбек мырза, негизи сиз дайым айтасыз, бүгүнкү шайлоо системасына эл нааразы. Монополдошту деп айтып атасыз да. Анан мында негизи сиздин үлүшүңүз барбы? Анткени бир топ бардык чакырылышта жогорку кеңештин депутаты болуп келатасыз да. Парламентте таасирдүү саясатчы болчусуз. Партиялык шайлоо системасын Текебаев алып келди деп айткан адамдар бар. Бирок ал андай эмес. Партиялык тизме менен шайлоо тартибин 2007 жылы февралда болгон референдумда эл колдоп өткөргөн. Шайлоо болуп, ата мекенге административдик басым болуп, өткөн добуштарын урдап жок кылып, Ак Жол партиясы өтүп келген. Бул Бакиевдин убагында болгон. Ошондо тизме азыркыдай каткан тизме, жесткий тизме болгон. 10 жылы революция болуп, биз Бакиевдин шайлоо кодекси менен шайлоого бардык. Аны өзгөртүп, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн окутуп, гибкий тизме кылганга анда убакыт болгон эмес. Ошон үчүн 10 жылы бүгүнкүдөй тизме менен шайлоо өткөн. Шайлоо бүткөндөн кийин шайлоо системасын реформа кылайлык деп, мына мен жана айткандай 13 жылы преференциалдык системаны сунуш кылганбыз. Регионалдык квотирование принцибин сунуш кылганбыз. 7 регионго өзүнүн мандаттары берилсин деген. Тилекке каршы Атамбаев аны башында колдойм деп туруп, аягында колдобой өткөрбөй койгон. Анткени ал өтүп кетсе, оппозициялык партиялар, ошонун ичинде Ата Мекен көп добуш алмак. Бийлик өз. Бул Ата Мекен үчүн эле каршы саясат болду деп ойлойсузбу? Ата Мекен үчүн эмес, бардык партиялар үчүн. Мен ошонун ичинде Ата Мекен дагы көп добуш алмак дедим. Мына бүгүн баары эле айтып жүрөт, ачык айтып жүрөт. Ата Мекен партиясынан башка бардык партиялар өз тизмесин Атамбаев менен кеңешкен. Мына ол кимди киргизелик деп. Ал өзүнүн адамдарын жана көкөк баласын тиги эмелерге коюп коет го, башка чымчыктарга. Ал өзүнүн адамдарын ар бир партияга киргизген. Ата Мекен араң өтүп келген. Мен ошондо Атамбаев менен жолуккам. Айтты. Аида Салянова менен Мелис Мырзахматов кирбесе мүмкүн мындан көп алат эле. Ал өзүнүн каршы иштегенин жашырган. Жок. Биз гана тизмебизди президент менен макулдашкан эмеспиз. Ошондуктан бүгүнкү система бийликте ким турса, ошонун кызыкчылыгына иштеген система. Бунун келишине менин күнөөм жок. Мен бир гана күнөөм бар. Мен каттуу аракет кылып күрөшүп, күчүмдүн жетпей атканы.
Айтыңызчы, эми макул бийлик алмашты. Бирок сиз өткөндө тегерек столдо айттыңыз, бул ирет дагы бийлик колдоо болсо, бул система өтпөйт же колдоо таппайт деп белгиледиңиз да. Анан азыр мисалы бир саясатчы катары алдын ала мындай прогноз жасай аласызбы? Азыр бийликтин позициясы кандай болушу мүмкүн? Деги эле алардын оюн билүүгө аракет кылып көрдүңүзбү? Эми биринчиден мен чектөөдөгү адаммын. Үй камагы бул бир топ укуктардан ажыратат. Ошондуктан мен мисалы жогорку кеңеш жака бас барганым жок. Өткөндө аларча бул биринчи жолу түз эфирден мындай интервью берип отурган учурум. Ошондуктан мен мындай алардын ниет пейилин бүгүнкүсүн биле албайм, бирок божомолдойм. Кандай? Бул системага каршы, эгер бийлик колдобосо, бул система өтпөйт. Анткени парламент толугу менен бүгүн президенттин аппараттын көзөмөлүндө. Ал мен ачылыш жасаган жокмун, муну элдин баары билет. Кийинки угарманды угалы азыр. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угатабыз, сизди айтыңыз. Өмүрбек Сизкешев, кандайсыз? Рахмат. Сурооңузду айтыңыз, Жакшыбы? Рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Мен суроо берейин дегеним, Өмүрбек Сизкешев баягы мурунку партия системада алганда элдин баары айтты эле, сиз Өмүрбек Сизкешев $300,000 алып, ар бир кандидатты спискага кошту деп. Ошол чынбы? Эркек болсоңуз айтпайбыз ушу элдин арасында. Эми көп айтаттар, мына парламенттин жетекчилери $1,000,000 чейин акча алып мандат сатат экен деп. Эми мен кайсыл партияда кандай экенин билбейм. Бирок жөн эле өзүнүн короодо оюн саткандай кылып мандатты сата алышпайт, кыйын го деп ойлойм. Мен Атамекен жөнүндө айта алам. Шайлоо күндөн күнгө кымбаттап кетип атат. Объективдүү себеп менен. Бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө. Ошол эле Америкада, ошол Индияда миллиарддаган доллар жыйнайт экен. Саясатчы партия өзүнүн акчасына жок да. Ал элден жыйналган, кандидаттардан жыйналган акча менен иштейт. Шайлоо фондунун жыйналуунун тартиби мыйзамда көргөзүлгөн. Ар бир кандидат, ар бир анын колдогон адамдар фондко акча алып келип ташташ керек. Анан урматтуу суроо берген угарман, анан партиялар, Атамекен кедей партиялардын бири 2-3 түрдүү бюджет түзөбүз. Мейли биринчисин оптималдуу мындай бюджет дейлик, экинчисин экономный бюджет дейбиз. Анан кандидаттарды жыйнап сүйлөшөбүз. КТРдин 1 минутасы $100 экен. Мен азыр эсимде жок, 1 минутасы $100 экен. Башкалары мынча экен, мынча телевидение, мынча гезит сайттардан чыгайлык. Азыр блогерлер деген пайда болуп тур, алардын да көңүлүн алып коелук. Бир кишик сүйлөп койсо эле болуп кетет экен. Деп бир 100 ушундай СМИ журналисттердин тизмесин түзөсүн. Ар биринин өзүнүн ставкасы бар. Алар менен иштеш керек. Анан ушундай агитация мынча акча кетет экен. Дейли. Мисалы $1,000,000 болсун. Примерно ушундай $1,5 миллион кетип калат да бир компанияга. Анан кандай кылабыз деп туруп, анан 120 да, ошону 120га бөлөйлүк. $10,000 кет экен дейбиз. Анан 120-нчы айтат. Мен өтпөсөм, мен силерди жөн эле колдоп берейин деп турам, акчам жок эле, тегил бул дейт да. Анан келип алдындагы мисалы Атамекенде өткөндө бир алдыда 30 төлөйбүз деп чыгышты да. Ошол алдыда турушат, ошолар мындай төлөсүн. Бизге мисалы өткөндө 30,000ден ар бир түштү алдындагыларга. Анан бизге андан башка партия популярдуу адамдарга муктаж да. Анан аялдар мисалы акчасы жок, но бирок алдыда туруш керек. Ортого кошпойт. Бул фондко чөтө турган нерсе. Баары кандидаттар түзгөн группанын көзөмөлүндө бүт баары тиги которулуп берилет тиешелүү жактарга. Ал отчет Борбордук шайлоо комиссиясына берилет. Бул мыйзам чегинде, дүйнөлүк тартиптин чегинде мына ушинтип жыйнайт. Анан 120 округга кетишет. Ал жакта эмне кылат? Эми мындай айтыш кыйын кандидат. Туугандашып добуш алабы, кээ бирлери жана акчасын чачып чай бергендери бар, жол оңдогондору бар, спорт өткөргөндөрү бар.
Эми ал кандидаттын өзүнүн аберинде. Биз кетип атканда мыйзам бузба, сен үчүн калган 119 жабыр тартып калбасын, партия жабыр тартып калбасын деп жөнөтөбүз. Алар добуш алыш үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, аракет кылышат.